Бул азыр эң негизги саясий сахна болушу мүмкүн. Бул жер ошол сахнанын башкы каарманы болгонду жакшы көргөн, дүйнөнү көз алдыбызда өзгөртүп жаткан президенттин үйү. Британ премьер-министринин мында Ак үйгө келиши анын кызматындагы маанилүү учурлардын бири болмокчу. Ал эми сахналык көрүнүштөрдү жактырган президент үчүн премьер-министр ички төш чөнтөгүнөн бир нерсе алып чыкты. Сизге падышанын катын берүүгө уруксатпы? Албетте, чоң рахмат. Мен муну ушул жерде окушум керекпи? Бул улуу даражалуу королдун каты. Ал сизди экинчи мамлекеттик сапарга чакырып жатат. Бул чынында эле өзгөчө ишарат. Буга чейин мындай болгон эмес. Мен сиздин жооңузду уга элекмин. Эмне дейсиз? Мен макулмун деп жооп берем. Украина мында талкуунун чордонунда турат. Берилген негизги суроо да ошол тууралуу. Урматтуу президент, Украинадагы тынчтык келишимдин бир бөлүгү катары сиз абадан коргонууну камсыз кылууга макул болосузбу? Европа коопсуздукка өз салымын кошсо, АКШ да кошулабы? Президент Зеленский жума күнү эртең менен мага жолугууга келет. Биз эки тарапка тең абдан маанилүү болгон келишимге кол коебуз. Ал аркылуу биз Украинага киребиз. Ал жерде биздин көптөгөн кишилерибиз иштей турган болот. Ошол жагынан алганда бул коргонууга салым кошот демекмин. Биздин жумушчуларыбыз ал жерде иштеп жаткан чакта эч ким тийише албайт. Ал эми Украинанын лидери тууралуу президенттин ою кандай? Сиз президент Зеленскийди дале диктатор деп ойлойсузбу? Мен ошентип айттым беле. Андай дегениме ишене албай турам. Кийинки суроо. АКШ менен Британиянын мамилеси ар дайым жакын болгон. Бирок бул жердин жаңы тургунуна эч кандай кепилдик жок. Ошентсе да премьер-министр мында жок эле дегенде, башкалар туш болгон муздак мамиле жана ачуу сөздөргө бет келген жок.